Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жиберген катына негиз бүгүн 4-июнь 2022 жылда Кадамжай районунун аймагынын бардык аймактарында, бардык айыл өкмөттөрүндө, шаардык мэрияларында, ошондой эле мекеме ишканаларында ишембиликтер кызуу өткөрүлүүдө. Бул ишембиликте актоо, сырдоо иштери, ошондой эле чыккан чөптөрдү отоо иштери, анан өзүңүздөргө маалым болгондой көп жааган жамгырдын кесепетинен келген сел кесепеттеринен пайда болгон арыктардагы, каналдардагы тосулуп калган ошол арыктарды, каналдарды тазалоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Бүгүн Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын жалпы жамааты дагы ушул субботникке активдүү катышып, ар бир кызматкер өздөрү курация кылган айыл өкмөттөр, мекеме ишканалардан маалыматтарды алып, ошол берилген тапшырмага ылайык, таблицага ылайык маалыматтарды алып, кызуу иш жүрүүдө. Мен Мизаев Шарапиден Мирканович, мамлекеттик салык кызматынын Кадамжай району боюнча башкармалыгынын укуктуу жана кадрлар маселеси боюнча баш кадиси болуп иштейм. Бүгүнкү иш-чара боюнча биздин башкармалыкта бардык кызматкерлер ишембиликке катышып, ошол акимдин буйругуна негиз бардык кызматкерлер ушул тазалыкты сактоо боюнча өзүбүздүн иш-чаралар боюнча бекилген иш-чаралар боюнча ушул жерде ишембилик өтүп жатат. Бардык кызматкерлер бүгүнкү күндө ушул ишембилик өткөрүп, жакшы маанайда өткөрүп жатабыз. Koşudun mu? Lan şarkısını ötüm gerek. Anay. Bak. Oldu. Oldu. Başlayınca? Bana. Gel. Aldır. Korkturuyor, yıkılamam. Administrasyon bu, bitiyor ya. Bir dakika. Yok aslında da. Maalesef. Ben yürüdüm. Patladı.